Анан ол жерде сиздердин итиңизди көрүп, ошол согуш болуп атканда иттериңиз каякта эле? Бул иттерге да ызы-чуу жагабы экен, жакпайбы экен? Жакпайт. Иттер, короче, жок болуп кетти да, вообще. Ошо согуш башталганда жоголуп кетти. Жок болуп кетти, вообще чакырбам, чакыр таппайсың да. Бул 2 күндөн кийин битта таптым да. Бири агылда жаткан экен, кирип алып чакырсам чыкпайт. Бири ояктан келди, аны секин жөрмөлөп. Олорго эми жакпайт экен да. Демек, айбаттуу болгон ушундай чоң иттерге дагы мына ушул ызы-чуу жакпай турган болсо, инсан бул дүйнөгө ибадат кылыш үчүн келген инсан кантип анан согушту жакшы көрсүн? Енді мен неме дейт едім, мен Алла Тааладан айтамынки, ушу тажик туугандарга мана бизге таныткандай Алланы танытса, ушу мусулмандык каны, жаны, малы мусулман үчүн арам экенин билселер, жакшы болмок да. Енді айткан го мусулмандык каны, жаны, абыройу бардыгы арам да. Азыр бу жерде мен могу алып кеткенге мен эмесмин, капа эмесмин, алып кетти. Бирок тозокту отун жегенде жеди да. Бул аны мисалы үчүн азыр ушу чоңдору болобу, короче, канча адамды күнәкар кылып койду да. Түшүнбөгөндөн келип тонап кетишти алар. Бул олду давай деп салды. Күнәкар битте, бирок канча адамды шерик кылды да өзүгө. Азыр уурдаган, тоногондор бар, аткандар, өлтүргөн жакшылыкка барат дейсизби? Эки мусулман урушуп кетсе дейт, эки мусулман урушуп кетип, бирок бирөө келди, кeenди, болду, жарашайлы десе, бирок экинчиси жок, урушабыз деп туруп, экөө тең өлүп калса дейт. Барак жарашайын деген адам жаннатка кетет дейт. Жок, урушам деген адам дозокко кетет дейт. Бирок экөө тең мусулман. Көрдүңүзбү? Ушундай кыйынчылык оор болсо дагы Алланын тагдыры деп мен садака кылдым деп мына ушундай жылуу маанай кылып өзүн позитив алып жүрөт. Демек, бул дүйнө жалган дүйнө, кыска дүйнө. Не болот экен да, Аллах тааныгандан кийин сабыр кылат экенсиз эле айтат го. Биринчи сабыр болот. Кийингиси эгер дуа болду, кийин сабыр кылсаң, сабыр болбой калат экен да. Неме болсо ham бизге инна лиллахи инна илайхи раджиун деген бизге енді алеги сәл таныш болып қалған да. Киямататул аза баягы бул кыйынчылык келген учурда сабыр кылган чыныгы сабыр. Ана рахмат. Кийин мен ушинтип